Эгерде сен өз оозуң менен Исаны Теңирим деп ачык таанысаң, Кудайдын анын өлгөндөрдүн арасынан тирилткенине чын жүрөгүң менен ишенсең, анда куткарыласың. Чындыгында бул аяттарды жазган элчи Павыл адам күнөөлөрүнөн жакшы иштер аркылуу куткарылабы же ишеним аркылуубу деген айырманы түшүндүргөн. Ал бул бөлүмдө өзүнүн Кудайдын адилдигине моюн сунбаган, өзүнүн мекендештери тууралуу айтып жаткан. Алар салт санаа жана талаптарды аткарып көнүп калышкан жана ошону менен куткарылабыз деп ынанышкан. Бирок Машаяк жаңыча окутту. Анткени Машаяк мыйзамдын аягы, ага ишенген адам адилдикке жетет деп жазылган. Эми биз ага ишенимдин негизинде толук эркиндикке жана биз татыксыз болгон акталууга ээ боло алабыз. Жана биздин бүгүнкү күндүн аятынын мааниси да ушунда.